Саламатсыздарбы, урматтуу улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери жана ардактуу ардагерлери, бүгүнкү иш-чаранын кадырлуу меймандары. Баткен башкармалыгынын түзүлүшү жана өнүгүшү улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин ак ниет кызматынын үзүрү жана үлгүсү десем жаңылышпаймын. Ага далил катары 1999-2000 жылдардагы Афганистандан Өзбек ислам кыймылынын согушчандары биз турган Баткен облусунун аймагы аркылуу жана Тажикстан аркылуу Өзбекстанга басып кирүүгө аракет кылган. Анда биздин куралдуу күчтөрүбүз согушкерлерге каршы туруп, баатырдык менен өз милдеттерин аткарышкан. Ушундай эле окуя 2006 жылы кайталанып, Баткен облусунун аймагына Тажикстандан эл аралык террордук уюмдун куралдуу согушчандары кирип келишкен. Анда дагы биздин куралдуу күчтөрүбүздүн антитеррордук атайын операциясынын натыйжасында кылмыштуу топтор жок кылынган. Аталган куралдуу кагылышууда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн ондогон аскерлери, ошондой эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа атайын багытынын кызматкерлери ата мекенчегин коргоп жатып, баатырларча курман болушкан. Деги эле Баткен облусу түзүлүшү УКМКнын тарыхында белгилеп кетчү өзүнчө бир доор болуп саналат. Тарыхка кайрылсак, облустагы башкармалык улуттук коопсуздук министринин 1999 жылдын 28 октябрындагы буйругу менен түзүлгөн. Ошол эле жылы башкармалыктын уюштуруу штаттык түзүмү аныкталып, ал бүгүнкү күнгө чейин жигердүү иштеп келатат. Улуттук коопсуздук кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгы түзүлгөндөн тартып, кыска аралыкта жакшы жетишкендиктерге жетишти, ийгиликтүү ишмердүүлүгүн көрсөтө алды десек жаңылышпайбыз. Бул башкармалык чекистердин чыныгы устаканасы, мыкты мектеби болду десем туура болчудай. Себеби Баткен башкармалыгында кызмат өтөп кеткен коопсуздук кызматкерлери жогорку кызматтарга дайындалып, кыргыз элине ак кызмат кылуусуна чоң дем болууда. Баткен аймагында чек ара боюнча чечилбеген маселелер коңшу өлкөлөр менен жолго коюлуп келаткан дипломатиялык мамилелердин андан ары өнүгүшүнө кесепетин тийгизди. Натыйжада 2021-2022 жылдары 3 жолу куралдуу кагылыш болуп, ондогон жай тургундар жана жоокерлер курман болушту. Ошентип, улуттук коопсуздук кызматынын Баткен башкармалыгы аябай оор кырдаалда иштеп келе жатасыздар. Тилекке каршы, сиздердин башкармалык бүгүнкү күнгө чейин өз кызматыңарды эски бала бакчада аткарып келгенсиздер. Бүгүн биз чек араны коргоо, куралдуу күчтөрдү күчтөндүрүү, кызматкерлердин кызмат өтөө шарттарын жакшыртуу боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында сиздер күбө болуп турган бардык шарттар эске алынган заманбап имараттын ачылыш аземинде турабыз. Берилип жаткан заманбап имарат сиздерге белек болсун дейли, ошону менен бирге сиздердин ата мекенге берилүү менен кызмат кылууңуздарга өбөлгө болсун. Урматтуу кызматкерлер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, генерал-лейтенант Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин жетекчилиги астында мамлекетибизде чырмалышып келаткан коррупция, контрабанда жана уюшкан кылмыштуу топтор менен айыгышкан күрөш жүрүүдө. Анын натыйжасында мамлекетибизде, анын ичинде Баткен облусунда дагы байкаларлык өнүгүүлөр болуп жатат. Баткен облусу Кыргызстандын борборунан 1000 чакырымга алыс жайгашып, жашоо шарты оор аймак болуп турса дагы, эки өлкө менен чектешип, утур болгон куралдуу кагылышууларга карабай, Камчыбек Кыдыршаевичтин демилгеси менен Кыргызстандын бардык аймактарында жаңы имараттар бүтүп, ишке берилип жатат. Анын ичинде мынакей бүгүнкү Баткен башкармалыгынын дагы жаңы имараты бар. Урматтуу кызматкерлер, заман чакырыгына каршы туруп, өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында ачылып жаткан имаратыбыз кут болсун. Башкармалыктын ишин ийгиликтер коштоп, элдин үмүт тилегин актаган жайга айлансын. Ак жолтой имарат болсун. Сиздерге кажыбас кайрат, бекем эрк, мекенчил сезим каалаймын. Бар болуңуздар.